Кутмандуу кеч барыңыздарга, кандайсыздар? Кутмандуу кеч барыңыздарга. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Орозоңуздар кабыл болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Амансыздарбы, барсыздарбы? Угулуп жатамбы? Убакыт учкан куш дейт. Билинбей эле акыркы күндөр калыптыр. Уже мына бүгүн 4-күн экен. Биз сиздер менен баарлашып көрүшүп турган маал. Биздин акысыз курсубуздун 5 күндүк акысыз курсубуздун бүгүн 4-күнү экен. Сиздер менен мен баарлашып көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздер билесиздер, мен эфирлерде мындай бир көп кандай десем польза бергим келет. Акыркы күндөгү эфирлерге мен сиздерге көбүнчө дагы именно сиздердин ситуацияларыңарды стористе вопрос окошко коюп койдум. Ошол жакта бардык суроолорго жооп берем. Плюс эфирден дагы ошол суроолорго жооп берем сиздерге. Салам Нарындан дейт. Кайсыл жактан чыгып жатасыздар, айтып кетиңиздерчи. Азаматыстар, мен сиздерге бүгүн ушундай китепти дагы белекке берем. Өзүмдүн автордук бренд аттуу китебим сиздерге. Мунун ичинде ийгилик сырлары, цифровая психология бар. Өзүңөр жөнүндө өзүңөрдү да тааный аласыздар. Китепте жеке бренд жөнүндө сонун дагы аябай сонун пайдалуу маалыматтар бар. Кантип атыңызды чыгарсаңыз болот, элге таанылсаңыз болот. И ниша табуу, жеке бренд, аябай сонун темалар бар бул жакта. И ушунун бардыгын сиздер дароо көрө аласыздар. Андан кийинкиси эле сиздер менен ассаламу алейкум, кандайсыздар? Салам алейкум барыңыздарга. Орозоңуздар кабыл болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздер менен күндө көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Былтыркы 2024-жылы мен түз эфирге 1 жылдын ичинде 2 жолу чыгыптырмын. Бул жолу мен рекорд коюп атам. Мына февраль 2 ай болуп калыптыр, 2 ай. 2 айдын ичинде эфирге мен уже 15 жолу чыгыптырмын. Караңыздарчы. Негизи бүгүн дагы түз эфирге чыгып силердин суроолоруңорго жооп берүү, андан сырткары разборлорду кылуу максатында да чыктым. Бирок бүгүн биздин эфирде менин мыкты окуучум конокко келет. Көбүнчө бизден дагы сурашат. Москвадамын, Айылдамын, же балдар менен үйдөмүн, жолукчанмын, иштей аламбы продюсер болуп, эмне өзгөчөлүктөр болот деп калышат. Дал ошондой менин именно 7 поток наса, менде 17 поток насаачылык болгон. 7 поток насаачылыгымды окуп, Россиядан, Екатеринбургдан окуган, жана ал жактан отуруп эле сонун результаттарды көрсөтүп, продюсировать этип, таргети жок. Плюс азыр дагы мына андан кийин дагы продюсерский центр ачып, биз ошол жакта эксперттерди алып, кагылып, согулуп, ысык суукка күйүп, ар кандай эксперттерди алып иштегенбиз. Ошол мындай онлайндын продюсерлик кесиптин чыныгы минустарын, плюстарын, бардыгын чыныгы кандай болсо ошондой айтып бергим келет. Дал ошол үчүн сиздерге мен өзүмдүн бүгүн абдан сонун пайдалуу маалыматтар менен сиздер менен да бөлүшөбүз. Жөн эле эмес, практика жүзүндө как оно есть. Продюсерлик ысык суугуна күйгөн айымдар катары сиздерге баарын айтып беребиз. Саламатсызбы? Турсунай, кандайсыз? Өзүңөр кандайсыңар? Кутмандуу кеч бардыгыңарга. Анда жолук кут болсун. Рахмат. Машаллах, бизге да насип этсин. Омин. Кандайсыңар, Кутман? Жакшы. Кандайсыз, Турсунайым? Канча жыл болуп калды мен насаачылыгымды окуп бүткөнүңүзгө? Ошол насаачылыкта эмне результаттарды алдыңыз? Продюсерликти кандай өздөштүрө алдыңыз? Кимдерди продюсерледиңиз? Андан кийин кандай иштешүүлөр болду? Эмне үчүн мени тандадыңыз эле? Ошол окуудан эмне өзгөчөлүктөр болду мен менен иштешүүдөн, окугандан? Ошол жөнүндө айта кетиңизчи, өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу кутмандуу кеч сиздер менен. Орозоңуздар кабыл болсун, кыздар. Кундузга мен 2022-нин аягында, 2023-түн башында келгенмин. 7 потокто окуганбыз биз. Жалпы эле келгенимдин максаты, мен дагы декретте отурат болчумун. Мен үнүм жакшы эле угулуп атабы? Бизде Россия жок, эме VPN деп Instagram жок, бизде VPN менен киребиз да. Ошого кайра улап атам. 2023-түн башында келдик. 7 потокто окуганмын. Мен дагы үйдө отуруп баштаганбыз, кыздар.
жалпы эле мен кундузга чейин продюсерликти окуган болчумун, бирок прям түбүнө сүңгүп кирген эмес болчумун да, минус плюстарын билбейт болчумун. Андан кийин келгенден кийин эле биринчи потокто эле курс бүтө элегинде эле мен уже доходко чыктым. Мен выпуск киришиме билет алып, майда чүйдө кылып барганмын. Плюс жолдошум менен барганмын. Даже видео бар менин баракчамдачы. Вот. Мен келгенде эле эмнени байкадым. Биринчи күн бизде сабак болду, экинчи жумада эле кундуздун несин байкадым. Сабак өтүп атат, тиши жок да. Тиши жок эле чыгалт эмегечи. Мен бул эми бизде болот го, баягы минустарыбызды чыгаргыбыз келбейт, шутулап койсо болот эле да, биз өтө албайм деген саатта жок. Именно мен сабакты өтө турган мезгилде өтөт, ошондой бир баягы дисциплина бар да бул жактачы. Дисциплина менен сабагын өтүп, тиши жок болсо дагы мындай аба ырайына, иши чыгып калганына карабайт да, кайсы мезгил болот деди, болот ошол сабакчы. И ошол мезгилде мен сразу кимди алдым? Мен Тунугай Рысованы алгам, диетолог. И чоң жанагындай стратегиясын куруп, и ошол эле учурда курстун учурунда эле где-то 25 миң тапкан эсимде да, 25 миңден кийин башында. Кийин уже биз центр ачты, центр тоже биз эмелерди. Эми плюстарын деле айтып атам, эми минустарын айтып баштайм. Биз ошол центрди ачкандан кийин бизге эксперттер келип баштайт. Негизи эле кыздар, продюсерлик деле бул чыныгы кесип да, булчу. Буну үйрөнүп турган болсоңуздар, азыр 2040ка чейин негизи инфобизнес пикке чыгат да. Эгерде ким азыр онлайнды үйрөнүп, айрыкча продюсерликте анткени көп күчтүү айымдар бар, күчтүү эксперттер бар, который чыга албаган да, мисалы кантип чыгышын билбейт, көрүнгөн продюсерге алданат, таргетке кетирет, рекламасына кетирет да, вот. Бирок кантип чыгышын билбейт. А эгерде ошол адам келип, хотя бы өзү үчүн эле үйрөнүп ала турган болсо деле, кийин смело коркпой чыга берет да. А бизде минус жактарыбыз болгондо, эксперттер келет, анан ойлойт да, көпчүлүгү элечи мындай бардыгын жасай берет деп ойлойт да. Нет, продюсер деген стратегия берет. Момдай кыласың дейт. Сени распаковка кылат, прям конкретно, четко өзүңдү жасайт да, распаковка кылыпчы. Ошолардын бардыгын чыгарасың, момдай кыласың деп. Көпчүлүк эксперттер ойлошот да, мага бар жогунду кылып берет бул деп ойлойт. Жок. Сиздер ошол нерсени үйрөнүп алганыңыздардан кийин өзүңүздөрдө кадимкидей компас пайда болот. Эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, бардыгын пошагово прям үйрөтүп берет. И кундуздун неси жагат, энергия. Прям зашкаливает у нее. И прям дисциплина бар. И прям эгерде окууга келе турган болсоңуздар, прям билбейм. Үйрөнүп алыңыздар. Продюсерлик азыр 2040ка чейин келет. Анан бирок көп айымдар бар да. Продюсерликке келгенден кийин кантип баштайм, эмне кылып баштайм, корко берет да кыздар. Негизинен биз негизинен коркпошубуз керек. Коркуп, мен деле кантип төлөй алат экенмин деп келгенде, наставничестводан келгенде ойлогомун да, бирок бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк берген. И бөлүп эле төлөп таштаганбыз. Баа айтат го, тобокел кылган адам, коркпогон адам ийгилик жарата алат да. Коркуп отура берсек, отура беребиз. Суроо жооп, дагы эмнени айтам? Ооба, анан бизде возврат деле болгон, эми плюстарын деле айтпаш керек, минустары деле бизде возврат болгон. Фудблогер, атын унутуп калдым, если честно. Уже память кете баштады, билбейм. Атын унутуп калдым, келип алып, 50 миң подписчиги бар да, прикиньте, 50 миң подписчиги бар, но аны 100 адам көрөт да. Ушундай бир багандай өлүк аккаунт менен баштап алганбыз, жаман кыйналдык, если честно-чы. Тияка бар, бияка бар, тигини кыл, муну кыл, аны кыл. Но адам даяр болмой сайын ага Аллахым бербейт да. Бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен гана болот, кыздар. Демек, ошол мезгилде ошол эксперт чыгууга даяр эмес да. Мисалы, ошол чыгууга даяр эмес. Даяр болгондо ага ошол мезгилде бермек да, ошол нерсеничи. Авторитетти, талант, таанымалдуулукту бермек. И алар ойлойт да, мен кундузга келсем эле, тас этирип эле мени чыгарып коет депчи. Да, тас этирип кундуз чыгарып коет, бирок дальше сен да кетишиң керек да. Сен кетиш керексиң. Сен бир чыгып туруп кара өчүп кала турган болсоң, жок, ал нерсе болбойт. Хотя бы келип базаны үйрөнүп алышыңдар керек. Кантип чыгыш керек, эмне кылыш керек деген сыяктуу. Вот ошентип айтмак. Айымдарыначы. Анан мындай суроо болуп атат да магачы. Кундуз эже, бу бриллиант тарифинде эксперт берет экенсиз дейт. Ооба, бирден эксперт беребиз бриллиант тарифинде. Анан ошол эксперт менен 3 жыл, 4 жыл силердей болуп, Заткан эжедей болуп иштешким келет, ошондой эксперт бериңизчи дейт. Анан мен айтып атам, ой, мен бирди берем, бирок сага өзүңө да келип, өзүңдү тандап келген кайра жакшы.
кундуз мындай кылмакта, кундуз сызатканды мындай чыгарып атат. Кундузду карачы, кундуз деп мен менен салыштырбаш үчүн өзүңө келген эксперт жакшы, өзүң тапкан дагы жакшы. Ошол өзүң менен тапканда дагы анан мен эң жакшы экспертти берсем дагы өкүң кандай иштешесиң, мүнөзүңөр кандай келет, канча иштейсиңер, бул эми өзүңөрдөн да. Ошон үчүн ошол жөнүндө да айта кетсең. негизи бул бир нерсени эстеп кеттим. Экинчи сабактабы же үчүнчү сабакта точно билбейм, эми уже 2 жыл болуп кетти да. Бизге айтканда эксперт да кундуз жадный эмес, ал берет эксперттичи, прям берет. Бирок биринчи бербей туруп, биринчи бул кайырмак берет да. Балыкты сразу бербейт силергечи. Өзүңөр кантип эксперт табыш керек, эмне деп жазыш керек. Прям мага эсимде бар. Мен смс'имди жазып жөнөтсөм, не Турсунай, сен монтип жазып коюп турсуң, мынтип жаза турган болсоң, сен типа ага милдет кылгандай болуп каласың. Сен жазыш керексиң, чтоб мен чыгаргым келет сизди, мен мынтким келет деген сыяктуучу. И ошентип менин жана жаза турган смс'имди оңдоп берген да. И ошол менен мен бир күндө мындай чындыгында менде калоо болгондо 200дөн ашык, 300дөн ашык смс жазып жүргөм эксперттергечи. Кичинекейине деле жазганмын. И ошолордун арасында терилип ошол бир 2 эксперт алганмын да. Андан кийин экспертти алууда биринчиден эксперт даяр болуш керек чыккангачы. Көп айымдар азыркы учурда даяр эмес. И билимине да караш керек деп ойлойм. Анан көп эксперттер бар да, сүйлөшө келгенде эксперттин реально билими боло турган болсочу кыздар, аны жөн эле алып чыгасыңар да. Эгерде ал билими жок болуп камерага келгенде, анткеничи кыздар, камера экинчи өлүм да. Камерага адам даяр болуш керек. Көп эксперттер мисалы неге келет продюсерствого? Ал чыгыш үчүн келет да, туурабы? Ал эгерде сага хорошо, продюсер сага жазып берет сценариydичи, сен ошону эптеп сүйлөй албасаң, сен чыга албайсың да. Анан наразы болот да. Вот эгерде сен айткан нерсени таш орундай турган болсоң, сен коркпой смело келе бер да. Эгерде сүйлөй албай турган болсоң, мындай эксперттер деле өзү билине сүйлөшкөндөчү. Договор менен башында сөз түрдө кылыңыздар. Договор болбосо кыздар, азыр бизде кыргызбайский нерселер көп да. Анан берем, запускай берем. Нет, кыздар, башындагы фиксту коркпой, үркпөй айтыңыздар. Билбейм, мына кундузга келип окуп үйрөнгөнүңөрдөн кийин уже силер адам неден коркот кыздар? Адам билими жок адам коркот да. Когда адам билим алганда, ал коркпойт, ал уже коркпой кирип баштайт да. Азыр билим жок, мисалы, коркуп отурат, мен кантип эмне кылам деген сыяктуучу. А когда билим алсаң, сен уже коркпой смело чыгып баштайсың. Ооба. Ооба, туура. Анан биз насаачылык бүткөндөн кийин Турсунай дагы бир 2-3 кызды кошуп биз мындай продюсерский центр ачып дагы ысык суукка күйгөнбүз. Ошол маалда көп эксперттердин түшүнүгү жок болчу. 30 000 фикс берип коюп эле, сен мага таргет ошол акчага кетирип бер, мобилографта болуп бер, сторисимде да алып барып бер деген түшүнүгү жок эксперттер да келген учур болгон. Ошон үчүн билими бар, түшүнүгү бар. Эгерде сиз азыр психолог же курс аткан айым болсоңуз, продюсер эмне жумушту аткарат, запуск кандай кылынат, эмне үчүн таргетке, рекламага акча салыш керек. Ошол эле ситуация азыр менде болуп атат. Бир эксперт мисалы үчүн таргетке 10 000 сом эле чыгара алам дейт да. И то ошону карызга алдым, акчам жок дейт. Бирок миллион же 500, 600 көп акча тапкысы келет. Андай кылыш өтө оор болот да. Анан рекламага вложение кылгысы келбесе, же болбосо же мобилографтор менен тарткысы келбесе, без вложений не получится, да. Маркетинг, реклама деген роль ойнойт. Анан ар кандай эксперттер менен иштешкен учурлар болгон. Продюсерлик где-то неблагодарная работа, но она хорошая, качественная, престижная работа. Мен продюсермин деген бул статус, престиждүү. Болгону ар адам мындай да, жаман кесип жок, жаман адамдар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жаман же болбосо мындай билими жок деп айтып койсом болот. Себеби дегенде билими жок адам болсо сизди эзет. Ошон үчүн жакшы адамды карап ылгап, жакпаганыңыз менен жашынакай бүтүрүп кетирип, жаккандарыңыз мүнөзү жакшы, өзү жакшы, көбүрөөк кирешек алып келген булак ниша болсо, ошо менен көбүрөөк 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин кааласаңыздар мендей болуп мындай 4 жылдан бери иштеп келе жатам Музаткан Жусупова менен. Дал ошондой нерсеге жеткирсин, продюсерден кийин партнерго өтүүгө жеткирсин. Эң негизгиси бул продюсерликте бири-бириңди түшүнүү, претензия кылбоо. Ар кандай запуск болот, бирде ылдый болот, бирде үйдө болот, бирде ар кандай болот случай да. Ошон үчүн ошол ысык суукка бирге экөөңүздөр кылабыз десеңер,
анда ошол жакшы. Улам сайын алмаштырбай туруктуу бирөө менен иштешкен жакшы да. Бири-бириңерди мына азыр 4 жыл Заткан Жусупова менен иштесем, көз карашыбыздан эле онлайн эле WhatsApp'тан сүйлөшүп эле бүт бүтүрөбүз. Биз вообще даже жолукпайбыз, түшүнөсүңбү? Жолукпайбыз дагы, мына бир шаарда турабыз. Анан мына Турсунай Екатеринбургда болсо деле, Россияда болсо дагы, Ошто жүрсө дагы онлайн эле продюсерлеп келди. Анан продюсерлеп келди. Андан сырткары негизи продюсер качан күчтүү, өзүнүн командасы болгондо күчтүү да негизичи. Анан онлайн дагы бул деле мүмкүнчүлүктөрдү үзбөйт силерге. Мүмкүнчүлүктөрдү үзбөйт. Себеби кээ бирде продюсер именно прогревтерден күчтүү болот. Кээ бир продюсер командасы, сатуу бөлүмү менен күчтүү болот. Кээ бир продюсер именно личный бренд жактан прогрев жазып, контент жазгандан күчтүү болот. Демек, ар бир продюсердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирөө технический жактан кыйын, мобилограф болуп тартып, монтаждап, ошонусу менен кыйын. Кээ бирөө болсо прогревтерден күчтүү, кээ бирөө сатуудан күчтүү, кээ бирөө 10, 20, 30 сатуу менеджери бар, ошо менен күчтүү болушу мүмкүн. Ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгүн дагы таап, ошо менен иштеген дагы өтө сонун да. Сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Именно распаковка личности сиздин өзөгүңүздү, ошол өзөктү, ошол алтын казыкты ичиңизден сууруп алып чыгат. Сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Балким кээ бир продюсер сатууга жоопкерчилик алгысы келбейт, ошон үчүн продюсер по личному бренду дешет. Жашоону өзгөрткөн именно азыр личный бренд, жеке бренд боюнча продюсерлер дагы көп, контент продюсерлер көп, мобилограф продюсерлер көп. Ошон үчүн азыр баары эле курс ачпаса деле Инстаграмдан жылтырап, продюсер бүт аны жылдыз кылып сахна артысынан чыгарган жумуш. Бирок ошол эле учурда мен дайыма айтып келем, продюсер өзүңөрдү унутпагыла депчи, өзүңөрдү дагы сөзсүз түрдө унутпагыла деп айтып келем. Себеби дегенде баары бир ал нерсени дагы карашат. Анан баары бир топтордон, күчтүүлөрдөн окуганда сонунда баары бир жеке бренд силерди сатат. Мен там бул айымдан окудум деп айтканда сиздерди ошол нерсе дагы жакшы сатат. Вот Турсунай дагы кандай өзгөчөлүктөр болду эле продюсерликте, кандай жакшы учурлар болгон, кандай мындай бир каталар болгон? Биздин каталарыбыз башында ошол эксперттер менен башында биз сүйлөшпөгөнүбүз болду. Ошол бизге келген эксперттер менен сүйлөшүп, алардын билимин текшере албагандыгыбыз болду да. Биз баягы фикс берсем эле болду. Биз мынтип ойлогонбуз да, биз келсе эле болду, эксперттин уже билими бар, таштар свидетельдерин чыгара коюп, аны запуск жасай коебуз. Нет. Адамдык бир балуулуктар болот да, ошол балуулуктар менен чогуу. Эми бирок башында элечи баардыгы прям идеально болбойт кыздар. Адам биринчи минусту көрүп туруп, анан кийин аны уже жакшы жактарга өзгөрүп баштайт да. Ката кетирбеген адам жок бул жашоодочу. Любой адам ката кетирет. Эгерде ката кетирбеген билбейм, андай адамды көргөн эмесмин жашоодочу. Биз деле мисалы канча минус кылдык продюсерликте. Ошондуктан дагы мен ойлойм, ар бир адам менен сүйлөшүп, мисалы эмнеси жакшы Кундузга окуй турган болсоңор, мен кимден окудуң деген болот да. Мен Кундуз Таштананын учурда азыр окуп аткан учурум, билимин алып аткан учурум, сатчылыгында окуп атам, ол курсунда окуп келдим деген сыяктуу. Кундуз ким эле деп издейт, Кундузду биринчи карайт, кандай кыз экен, демек мындан окуган, мунун окушат, демек алып чыгат деген нерсе болот да, мына ошол. Анан дагы баягы азыр айтып кетирмин өзүм боюнча Кундуз. Мисалы мен азыркы учурда икигей распаковщикмин да. Мен ошол именно Кундуздан алган билимимди по полный пайдаланып, азыркы учурда өзүмдүн ишиме пайдаланып кеттим да. Мисалы силер кокусунан продюсер болбой деле калышыңар мүмкүн да. Өзүңөр эксперт болуп чыгышыңар мүмкүн да. Ошол эксперттүүлүгүңөр өзүн чыгарса болот. Өзүн продюсерлесин, наоборот. Өзүн чыгарсын. Продюсер жок, өзүн дагы алып чыксын, пожалуйста. Өзүң мындай жылдыз болсоң болот да. Именно азыркы учурда икиге распаковка деген бул адамдардын жөндөмүн таап берүү да. Мисалы ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Мисалы балким бир адам өзүнүн жөндөмүн таппай жүрүшү мүмкүн. Ал мисалы продюсерликке келип окуса деле, ал анын жөндөмү болбой калышы мүмкүн да. Ал эгерде жөндөмү болбой кала турган болсо, ал экспертти алып чыгат. Эгерде өзүнүн жөндөмү болсо, өзүн алып чыгат да. Ошол мен ойлойм, айрыкчачы мына Кундуз аял адам өзүнүн жумушун бир махабаты менен кылыш керек экен да. Сүйүүсү менен. Ооба. Сүйүүсү менен кылыш керек экен. Эгерде ради деньги мен акча табышым керек деген сыяктуу нерсе болсо, болду, ал уже ал жактан утулат. Анткени Аллахым ар бир адамга жөндөм берген да. Мисалы, кээ бир адамдар тамакты даамдуу кылган жөндөмдү берет да. Тамакты ал ошол боюнча сурулат экен. Жөндөмү боюнчачы. Мисалы Кундузга Кудайым жөндөмдү сүйлөө жөндөмү берген да.
акыйкатты сүйлөсүн деген сыяктуучу. Мисалы мен эч качан Нурлан Насип боло албайм, мен ырдай албайм. Мен хоть 5 жыл окусам дагы музыкага мен үнүм чыйылдай берет да. Мен ырдай албайм. А менин жөндөмүм сүйлөгөн. Мен өзүмдүн темамда сүйлөгөнү жакшы көрөм. А кээ бирки адам тамак кылганды жакшы көрөт. Кээ бирки адам кол өнөрчүлүк, азыр не деп коет, дизайнер деп коет го, ошондуктан жакшы да. Просто адам өзүн таап алыш керек. Өзүнүн жөндөмүн таап туруп келе турган болсо, кайсы окууга болбосун, ошол жакта ал жылдыз боло алат деп ойлойм. ооба сонун Турсунай. Сонун анан продюсерликти азыр фикс канча акча алып атышат, продюсерликке эмне үчүн, продюсерликтин плюстарын жана минустарын как оно есть айтып берчи. Мына мен ушул күндөрү дагы айтып келе жатам, сенин өзүңдүн дагы ой жүгүртүүң кандай ойлойсуң, кайсыл ниша жакшы жана плюстары минустары? Жаман ниша жок Кундуз. Жаман ниша жок азыр учурдачы. Ар бир нишаны продюсерликти үйрөнгөн адам любой нишаны алып кете алат да. Конечно. Просто продюсер мен Кундуздан кийин кеткенден кийин мен тоже продюсер болуп жүрдүм. Данный момент мен өзүмдү алып чыгып атам десем болот. Ошондо биз Нана экспертин алганда мен 20 000 подписчиги мен алгам. Фикс алган эмесмин. Мен бир ошком башында ошо фикс алган эмесмин да. Мен записын алам эмес. Ошол 20 000 подписчиги менен алып алып Нана экспертин биз анын 53 000 подписчигине чыгардык да. Прям көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздердин биз кайсы бир жаатта өзүңүздөрдүн билимиңиздер боло турган болсо, сиздер өзүңүздөрдү алып чыга аласыздар да. Эгерде сенин өзүңдүн билимиң жок, сен как продюсер болсоң деле болот. Ошентип мен түзүп эле таптым продюсерликтин акчасын эмесинен. Азыркы учурда фикс эми данный момент өзүм продюсер болуп жумуш жасабагандыктан билбейм, мен оюмча 20 000ден башталат го дейм продюсер фикс акчачы. Ал 20, 30, 50 миң. 20 000ден башталат. Минимум, максимум дегенде хотя бы 10 000 алып башташкан керек да. Мисалы эмне жумуштарды кылам, тактык болуш керек сөзсүз түрдөчү. Мисалы мен кайсы жумуштарды жасайм, а сен эмне кыласың деген сыяктуучу. А көп эксперттер ойлойт да, келип алып деле мобилографыңды деле башыңа жүктөйт, таргетологду деле башыңа жүктөйт да. Нет, алардын ар бири башка курста деле өзүңүздөр үйрөнөсүздөр. Сачылыктачы. Практика жүзүндө үйрөнүшөт дароо эле алышат экспертти, дароо алышып, же өзүн продюсерлеп алып чыгат, инстаграмын упаковка кылып, инстаграмын жашнакай рилстерин иштетип, же өзүн алып чыгат, же башка эксперт таап алып ошолорду чыгарат. Ошентип эме кылса болот. Өзүн дагы алып. Мен ойлойм, эми көпчүлүк биздин азыр Кыргызстанда негизинен көп билимдүүлөр бар да. Чыга албай жүргөн билимдүү кыздар бар. Мен ошол продюсерликте көргөнмүн некоторый кыздарды. Билими конкретно бирок камерадан коркот, билими сонун айта албайт да баягы нерсеничи. Ошондуктан мен ойлойм, бул жака дасачылыкка келесиңерби, курсуна келесиңерби, базаны окуйсуңарбы, камерага чыкканды үйрөнүңүздөр кыздар. Азыр онлайндын заманы. 2040ка чейин сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, уже онлайн келди бизгечи. Биз 2022де келе албайт болчумун. Честно, уялат болчу менчи мындай. Ошол мезгилде биздин коркууларыбыздын үстүнөн дагы иштетип, психологдорду алып келдирдип, чындыгында ыраазымын Кундузгачы. Алып келип, андай квантовый психологду алып келип, бүтүн алып келдирип, биздин баягы коркууларыбыз менен иштештирип, болушунча ушулар чыгып кетсинчи, жылдыз болуп кетсинчи деп эме кылды да. Кудайга шүгүр, ар бирибиз өзүбүздүн жолубузду таап, хотя бы продюсер болбосок дагы азыркы учурда элдерге пайдалуу болгон бир өз кесибибиздин ээси болуп кеттик да. Анткени ар бир адамдын жөндөмү бар кыздар. Ар бириңиздердин ошол жөндөмүңүз бар. Балким жөндөмүңүздөр сиздерге продюсерлик болушу мүмкүн да. Сиздер продюсер болушуңуздар мүмкүн. Просто таап ошол жаатта иштеп кетишиңиздер керек болот. Камера нормально. Уял, бирок ошол коркууңузду келип коесуз. Келсеңиз иштейсиз ошол коркууңуздун үстүнө. Да. Мисалы үчүн кээ бирөө блог алып барбай эле башкаларды бирөөнү, экөөнү алып алып продюсерлесе болот, өзү чыкпаса деле. Анан оратор болобу дейт, оратор, 3-4 психолог, дагы включенный психолог, акча боюнча финансовый эксперт, андан сырткары бул жакта мобилограф, таргетолог, мен өзүм дагы включенный психологдор дагы бар. Андан сырткары бул жакта суроо берип атат, фикс деген эмне деп. Фикс деген эмне, Турсунай, ошол жөнүндө айта кетчи. Фикс деген нерсе, кыздар, сиздер мисалы продюсерликке келесиздер да, келгенден кийин сиздер алгачкы күнүңүздөрдөн баштап эле где-то бир 3-4 сабактан кийин уже эксперт карагыла деп баштайт да. Ошондо эксперт карайсыздар, СМС жазасыздар, кантип сүйлөш керек, эмне кылыш керек, баардыгын билимин аласыздар. Эксперт менен сүйлөшкөндө сиздер айтасыздар: "Мен сени көрдүм, короче, сени алып чыгам. Момундай, бирок мен башында ошондой бир алдын ала акча аласыздар андан.
Неге? Анткени сиздердин айтканыңыздарды кылуу үчүн ошол экспертчи. Болбосо ал кылбайт да, ал жазабай коет да. Алчы сен канча түнү менен менет кылып аны распаковка кыласың, жазайсың, жибересиң, жазасың, анын рилстерине сценарий жазасыңар да. Ал ошол ортоңордо договор болот, кадимки договор деген бана кагаз түрүндө Договор берем. эми договор болот. Ошол договор аркылуу и фикс акча аласыңар. Фикс деген алдын ала эксперттен аласыңар акча. Бири бириңердин жасап кетиш үчүн ошол нерсеничи алдын ала ал сөзсүз түрдө алынат. Без фикс акча жасабаңыздар. Анткени ал эксперт чыкпай коюшу мүмкүн, чалганыңда албай коюшу мүмкүн, чалсаң уктап атышы мүмкүн да. Башында эксперт өзүнүн фикс деген мен жоопкерчилик алганга даярмын, мен сенин менен иштешкенге даярмын, каалоом бар дегенди билдирет. Акча төлөгөн адам ал да аткарат. Ооба, мен элдин астына чыкканга даярмын, давай деп серьезный подход болот. Ошон үчүн фикс алыш керек деп атат да. Фикс жок, мына Турсунай өзүнүн ачыгын айтты, өзүнүн каталарын айтты. Фикс жок, баштабагыла деди. Себеби фикс кылбасаңар адам кабыл албайт, мындай несерьезный подход кылат деп атат. Андан сырткары бул жакта да айтылып атат ошол нерсе. Туура. Кундузга келгенден кийин көп эксперттерди көрдүм да. Себеби Кундуз менен биз продюсерлик центр ачканда бул мага көп номер берет болчу да. Мына чыкты мага, муларга чыккыла, муларга чейин клиенттер да. Чыкканда ар түрдүү жана айткандай адам өзү даяр болуп калат кыздар. Өзүңүздөр даяр болсоңуздар келиңиздер. И жылдыз боло аласыздар. Бирок көп айымдар даяр болбой калат. Эми ар түрдүү нерселер өтү да. Минус жактары ошол даяр болбой калып, аласың андан фикс, бирок өзү чыгып сүйлөбөйт да. Жанагын жазып бересиң баардык нерсени, чыгып сүйлөбөйт. Ага ким күнөөлүү болот эми? Сен канча убактыңды кетиресиң, өмүрүңдү, убактыңды ысырап кылып бердиң да ага. Ал өзү чыкпаса, ал эксперт өзү күнөөлүү да. Вот ошон үчүн дагы фикс алгыла. Фикс албай турган болсоңор, 15 күн жүрөсүң ал менен сен менет кылып, анын эмелерин жазып, распаковка кылып, анын сценарийин жасап да, мисалы. Вот. Ошондуктан ошол нерсесин карап коюңуздар. Рахмат Турсунай, азаматсың. Анан азаматсың да, онлайнда Екатеринбургда жашасаң дагы, онлайндагы Кыргызстанда эксперттерди алып, Оштон, региондордон алып, алар менен иштеп, даже мен эсимде калыптыр, жана Инстаграмга чыкпаган, жүзүн көрсөтпөгөн жолукчан бала психологун да алып чыгып, ошо менен иштешкенсиң да. Анан таргетке акча жок, таргет жок, экөөңөр запуск кылгансыңар да, вообще в шоке. WhatsApp'та рассылка менен иштешип, акысыз белектер менен рассылка ал кезде сонун иштечи, рассылкалар менен иштеп, ошол жакта рилстер аркылуу эле, сторис менен эле аябай сонун запуск кылышкан. Эми ооба, ал ошондой ситуацияга жакшы эле запуск деп эсептейм. Анан ошондой ситуациялардан, бирок Турсунайдын мага эң жаккан жери мындай тайманбайт. Екатеринбургда жашаса да аракет менен, балдары да майда кичинекей болсо да ошолор менен окуп, тарсылдап, даң сүйлөп, ошондо да эсимде. И как раз ушул поток келгенде, 7-чи поток келгенде, наставничество окуу башталарда менин ортоңку түшүм түшүп калат. Именно бул ортоңку түшүм түшүп калбайбы? Анан сопротивление мощный болот. Ооруп атам ошол жактачы, ооруп, башым зыңылдап ооруп, жолук салынып алып, анан зумдарды өтүп, сабактарды өтүп атканым дагы эле эсимде калыптыр. Негизи эле мени көп айтышат, ошо мөндүр таш, Кундуз таш жаап атса да келет депчи. Кетишип жолугушуга. Анан бул чындык. Анан негизи Турсунайда өзү айтып атпайбы, эң жакшы потоктордун бири болгон 2 жыл мурун аябай ынтымактуу, аябай шаңдуу, жакшы окушкан. Ошол чөйрө менен негизи эле көп мен дагы аябай ушундай энергиямды дагы аябай арнап, окуума болгон көңүлүм, энергиям менен аябай чын жүрөгүм менен, ниетим менен болгон билимимди төгүп чачып берем дайыма. Себеби дегенде билимден мен сараң эмесмин, яни жадная. Анан Турсунай бул жакта айтып кетти. Кундуз сразу бербейт, аракет кылганда анан мындай яха жана ким мени турагандайчы, ким эле бизде Мырзада окуду эле го. Мени турап атпады эле. Я хочу вам дать, но вам нужно что-то немножко сделать деп. Я хочу. Ошо
менен кайырмак менен кантип кармаса болот, эмне кылса болот, ошону кантип чакырса болот, кантип көндүрсө болот деген сыяктуу. И ошол эксперт алгандан кийин дагы давай кантип стратегия түзөсүң, ар бириңер менен прям эме кылып берет да. Негизинен ооба, кыздар, мен продюсерлик мени өстүргөн, продюсерлик мени чыктаган, такшалды. суугунда дагы ыйлаган күндөр дагы болгон, ыйлаган түндөр болгон, блин, ушундай болобу деген сыяктуучу. Но ушул нерсе сени өстүрөт да. Сиздер ойлоп атышыңар мүмкүн, болду, мен уже өчүп атам дешиңер мүмкүн да, ошол мезгилдечи. Нет, ошол мезгилде сен өсүп аткан болосуң да. Вот ошон үчүн да сен токтош керексиң. Кандай кыйынчылык болсо дагы ошол мезгилде, балким Кундуз деле өз ушундай кыйналгандыр. Анда деле болот кыйынчылыкчы. Ошол мезгилде чындап жерге кирип кетейин деген учурларың деле болот да, баягы сөздөрдү угуп алыпчы. Жан дүйнөң ооруйт, көңүлүң ооруйт да. Бирок ошол нерсеге стоит продюсерликчи. Азыр мен үйрөнүп окуп алганыма терең ыраазымын өзүмө. Неге? Анткени азыркы учурда кыйналбай, коркпой, үркпөй, как она есть, мен дагы өзүмдүн бир кызматымды кылып жүрөм. Ошондуктан айтарым кыздар, коркпоңуздар, вообще коркпоңуздар. Ооба, коркпош керек, потому что бул жакты дагы негизи продюсерлик аябай чыңалтат деген туп-туура сөз. Кадимкидей такшаласың, ушунчалык онлайнда канчалык мындай ысык сууна күйгөн сайын такшаласың, эч кимден көз каранды болбойсуң. Билими бар адам эч кимге көз каранды, эч кимге жалдырабайт. Мисалы үчүн, в любом случае минимум өзүңөр продюсер бүгүн бар, эртең жок болсо, өзүң билишиң керек ошол нерсени, ошону алып кете алышың керек. Ал өмүр бою сенин жаныңда, өмүр бою болбойт, түбөлүк эч нерсе жок. Но өзүңдү өзүң чыгарыш үчүн минимум билимдер керек. Рекламага мынча акча коротушубуз керек, монча акча табыш үчүн охватым мынча болуш керек, рекламага мынча акча салышым керек, курс сатыш үчүн сторисим охватым мынча болуш керек, көбүрөөк сатыш үчүн, значит, мондай кылышым керек. Именно курс ачкысы келгендер, продюсер болгусу келгендер, же продюсер жок иштегиси келгендер, дал ушул продюсер курсума келсеңиздер болот. 2 ай бою менин наставничествомду бүткөн ушундай күчтүү айымдар, наставниктер болот. Жумасына 2 жолу онлайн зумдарды өткөрүшөт. Андан сырткары мен дагы зумга чыгам. Жума сайын мен менен, неважно какой тариф, алтынбы же бриллиантпы, любой тарифте менен да зумдар болот. Ушундай күчтүү өзүмдүн насаатчылыгымды бүткөн кыздар менен сонун ушундай зумдар болот, жолугушуулар болот. Жана андан сырткары дагы бул жакта эң күчтүү нерсе сонун мотивация да. Бул жакта менин сатуу SMM курсум белекке болот. Андан кийин азыр толук төлөм кылгандарга мен цифровой психология боюнча да разбор кылып берип атам. Андан сырткары куратор да болот. Мына наставниктерден сырткары дагы кураторлор болот. И бардыгы кет курста 1 жылга чейин, жарым жылга чейин доступ менен сону мүмкүнчүлүктө дароо эксперт алып же өзүңүздү продюсерлеп алып чыксаңар болот. Анан негизги нерсе бул жакта дагы опыт да, опыт. Баары бир опыт. Бул нерсени окуп, өзүңөр дагы такшалсаңар, ооба, оңой жумуш жок, бирок онлайндагы эң мыкты престиждүү кесиптердин бири бул продюсерлик кесип деп саналат. Жана действительно чоң кирешелерди алып келген, действительно минимум өзүңүздү өзүңүз чыгара алгадай, эч кимге көз каранды эч кимге көз каранды болосуз да, мындайча айтканда. Ошол Турсунай, ыраазычылык билдирем сага. Каалоо Ушул тилек мына барбы айымдарга? кыргыз кыздарга чындыгында мына азыр биз Рамазан айында турабыз да кыздар. Мисалы мен Кундуздан байкаганым, кыргыздын кыздары өссүнчү деген. Мисалы бизде көпчүлүгү бар да, менин күйөөм тапса болот, күйөөм иштесе эле болот деген сыяктуучу. Негизинен биздин даже динибизде бар экен да. Аял адам өзү акча табыш керек экен. Анткени аял адамга дагы Аллахым потенциал берген да. Потенциал деген бир ушундай нерсе кыздар. Аны кой берсең учат да. Аны сен кантип кой бересиң, ушундай келип билимдерди алып туруп анан чыгасың да. Эгерде потенциалды сен учурбай, сен аны кармап кой бербей турган болсоң, ал мисалы куш сыяктуу деп атпайбызбы? Ал коробкада боло турган болсо, ал ургулап баштайт да. Ошол сыяктуу потенциалыңарды ачкыла демекмин. Өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү тапкыла демекмин да. Не дегенде? Аял адам ар бир өзүнүн жумушун максаты менен кылат. Анан көпчүлүгүңөр ойлошуңуздар мүмкүн, колуман келбей калсачы, колуңуздан келбей калышы мүмкүн, билимиңиз жок мезгилде. Келип сиз билим алып атпайсызбы? Билим алгандан кийин сиз чыгасыз да. Потенциалыңыздарды тунчуктурбаңыздар. Аллахым ар бирибизге жөндөм берген, ошол жөндөм аркылуу биз суралабыз. Ошол потенциал аркылуу сураласыздар. Мисалы кимге кандай эмне кылдыңар, кандай жардам бердиңиздер, кандай пайдалуу боло алдыңыздар деген сыяктуучу. Андыктан ар бириңиздерге айтарым, биздин кыргыз
көбүнчө кыргыз айымдары билим албайбыз, если честночу. Көп нерсеге жүгүрөбүз, бирок билим албайбыз да. Билим алыңыздар. Билим ала турган болсоңуздар, и өзүңүздөр чыгасыздар. Эртең билим ала турган болсоңуздарчы, кызыңыздар мына балдар биз өзүбүздүн миссиябызды аткарып төрөдүк го, бала чаканы туурабы? Ошолорду дагы алып чыгасыңар да, мисалы азыр онлайнда мүмкүнчүлүк аябай көп да кыздар. Өзүңөр чыгарбасыңар, балдарыңарды чыгарасыңар, балдарыңар таанымдуу болуп калса деген сыяктуу. Ошол ар бириңиз жакшы күн каалайм, жакшы түнүңөр жакшы өтсүн кыздар. Жакшы эс алыңыздар. Дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Суроолор бериш керекпи эми? Суроо жооп болобу, кандай болот? Или бүтүп калдыбы эфир? Суроо берсе болот. Ооба, Кундуздун курстары мыкты результат берет дейт. Ооба, суроо берсеңиздер болот. Аябай чынында да аял киши өзүн өнүктүрүш керек. Өнүккөн, өзүн өнүктүрүп окуган, билим алган аял балдарына илим бере алат. Андан кийинкиси эле бул мына Турсунай айтып кеткендей, көбүнчө аялдар дагы өзүнчө көп жерде аянышат, өзүнөн акыркы орунга коюп, анан негизи эле ошо рисковать этиш керек. Рисктин аркасында, мисалы үчүн, каалоо болуп атса, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, аракет кылыш керек. Андан кийинкиси эле бул Кундуз, ушу тобокел боюнча бир нерсе айтып өтөйүн да, бир окуянычы. Балким ушул кыздарга пайдалуу окуячы. Бул уламыш кыздар, бул окуя чыныгы болгон пайгамбарларыбыздын заманында болгон окуя экен. Азыр барбы коркуп аткандар? Жаза кетиңиздерчи. Коркуп бирдекени баштай албай, келейин деп келе албай, же болбосо кылайын деп кылбай аткандар болсо, плюс калтырсаңар болот. Именно ушул окуядан кийин балким сиздер балким баштап кетесиздер да бирдекегечи. Пайгамбарларыбыздын заманында пайгамбарыбыз дейт, орок оруп аткан мезгил, буудай бышкан мезгил экен да. Будайларды жыйып атса дейт, бир кумурсканы көрүп калат экен да. Кумурсканы караса дейт, кумурска мына желкесине ташты коюп алып кетип атыптыр да. Өзү кумурска кичинекей болот го, чоң ташты коюп алып кетип атканда таң калат экен да. Андан айтат экен, кумурска дейт экен, сен каяка жөнөдүң дейт экен да. Дегенде айтат экен, Сулайман дейт экен, мен мына тиги тоого барып алып, мен азыр көпүрө салам дейт экен да. Анан эмне кыласың сен ошо тоонун ар жагынан дейт экен, мен өзүмдүн бир сүйгөн кызымды көрүп калдым, ошого мен баш кошкум келет дейт экен да. Ошол нерсеге мен баш кошом дейт. Сулайман пайгамбар айтат экен да кыздар. Кумурска дейт экен, сен кайдасың, тоо кайда дейт экен да. Сен каяктасың, тоо каякта дейт экен. Сен ага ташты алып барып көпүрө салгынчакта сен балким өлүп калышың мүмкүн го дейт экен да. Сен ага жетпейсиң го, сен өмүрүң да жетпейт го деген айтат экен. Сулайман дейт экен, меники баштоо го дейт экен да. Меники баштоо, калганы Алланыкы дейт экен да. Ошол сөзүнө таң калган Сулайман пайгамбарыбыз кадимкидей жибийт экен да мына жеричи. Шунчалык Аллахка тобокел болуп атканын көрөт экен дагы, айтат экен жилеттеринечи. Мына эмеге барып, кумурскага жардам берип, көпүрөсүн салышып койгула депчи. Жилеттери барып көпүрөнү салышып, баягы кумурска тоонун аркы бетиндеги кумурскага барып үйлөнүп, бактылуу болуп, очор бачары болуп, үй бүлө курат экен да. Анан Сулайман пайгамбар өтүп барса дейт, кумурска кыйкырат экен. Сулайман, сен айтпадың беле мына, сен кайдасың, тоо кайда деп. Мына мен өзүмдүн сүйгөнүмө үйлөнүп, бактылуу болуп отурам дейт экен да. Биздики баштоо го дейт экен. Ошол сыяктуу кыздар, биздики баштоо, калганы Алланыкы. Сен эгерде бир кадам шилтесең, Аллахым айтат да, экинчи кадамды сага көрсөтөт. Билген нерсең менен амал кылсаң, билбегениңди сага Кудай көрсөтөт да. Сен Кудайды кандай көрсөң, ал сага ошондой. Менин кулум кандай көрсө, мен ошондоймун дейт да. Ошол сыяктуу коркпой баштап кетиңиздер. Калган Аллага тапшырып коюңуздар. Главный жалкооломо эстей турган болсоңуздар, чыгасыздар. Ошол кыздар. Буну баштап рахмат сага Турсунай, азаматсың. Ушундай күчтүү кыздар менде окуйт, ушундай күчтүү кыздар менден чыгышкан. Дагы да азамат ушунчалык кыйын. Турсунай молодец, азаматсың. Я горжусь, мен действительно ушундай күчтүү айымдар келип тандаганына мен аябай ыраазымын. Алла ыраазы болсун сага, Турсунай. Үй бүлөң менен аман бол, жолдошуң менен аман бол, балдарың менен аман бол. Буюрса жакшы күндөрдө бирге бололу. Сөзсүз түрдө Кыргызстанга келгенде көрүшөбүз дегендей, сага ден соолук каалайм, үй бүлөңө. Буюрса биргеликте дагы болобуз. Ыраазычылык билдирем сага. Кыздар, 2 айдан кийин мага окшоп сайрап каласыңар. Давайте. Бардыңарга ийгилик. Андай. Чыгарайын, дальше. Сон, рахмат.
Күчтүү айымдар. Кандай сонун мүмкүнчүлүк? Ооба, сонун айым, Турсунай айым менин насаачылыгымды бүткөн мыкты айым. Эң мыкты результаттарды жасаган айым деп билсек болот. Жана эң негизгиси бул жакта дагы аябай жакшы результаттарды жасап келе жатат. И кандай десем, мага Турсунайдын эмнеси, знаете, прям отмечу. Екатеринбургда жашаса дагы, башка жакта жашаса дагы эч качан мындай мен онлайндамын да, балдарым кичинекей, балдар ызы-чуу эмизип, кичинекей момундай балдар менен окуп, ошол кезде да продюсер болчу да. И ушунчалык баа берем да ушундай айымдаргачы. Көрсө, балдар бизге өлө мотивация берет экен да. Мен дагы именно эмчекте, балам эмчекте кезинде уктатып коюп, 5ке бөлөп коюп, түн ичинде келип алып курсумду жазчумун. СММ курсумду жазгам 5 жыл мурун. Мага ушунчалык каршылык көрсөтүшкөн баары, каяктагы бир жумуш, онлайнда жумушпу эмне, ушу болбогон нерсеңди койчу, бакуш үйдө отуруп балдар менен эптеп бир нерсе памперске акча таап атканго деп шылдыңдоо, ар кандай нерсе болгон. Азыр билесиздерби, ошол адамдардын баардыгы ушунчалык сенде болгубуз келет, кандай ийгиликтерге жетип атасың деп ушинтип суктанышат да. Ошон үчүн эч ким силерди колдоого, эч ким колдобойт башында. Силер күтпөгүлө колдоону. Только жараткандан, өзүңөрдүн аракетиңерден. Эч кимге моментип айтпайлы, унчукпайлы өзүңөрдүн результатыңарды кыла бергиле. Результат силердин өзгөрүүңөрдү көргөндө, силердин кылып аткан результаттарды көргөндө, элдер өздөрү дагы сиздерге тартылып башташат. Вау, хочу как ты дешет. Ошон үчүн результат — это твой лучший аргумент деген чын сөз. Мен бүгүн ушул эфирден китебимди белекке бергим келип атат, өзүмдүн. Менин китептерим баары уже түгөндү, акыркы 10 китебим калыптыр. Бирок биздин ушул бриллиант тарифке катталган продюсер, 2 айлык продюсер курсунун бриллиант тарифине катталгандарга мен айылдасызбы, региондосузбу, ушул китептерди берем. Ушул китептерди жөнөтөм. Сиз өзүңүздүн үйүңүзгө доставка менен за счет меня доставка менен аласыз белекке бул китептерди. Муну окуганда эле сиздерге көп инсайттар келет. Италияда кандай жүрдүм, цифровой психология боюнча өзүңүздү тааный аласыз, өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды, сандар психологиясы, үй бүлөлүк мамиле, аял жөнүндө, коркууну жеңүү, ийгиликтүү адамдын мыкты сапаттары жана башка тараптардан ушул жактан сиздер баарын аласыздар. Ийгилик сырларын жана башка полный дисциплина жана башка полный ушул жактан ала аласыздар. Бул китепти, автордук китеп, сиздерге сөзсүз түрдө мен дагы берем, бөлүшөм. Биздин 15 мартта баштала турчу продюсер курсуна катталсаңыздар болот. Каттоо жүрүп атат. Бизде бөлүп төлөө каралган. Бизде 50% арзандатуу болуп атат. Орозо учурунда 25 миңдик тарифти да биз коштук сөзсүз түрдө. Ошондуктан сонун мүмкүнчүлүктөр. Бриллиант тарифинде мен өзүм дагы, командам дагы эксперт беребиз. Андан сырткары өзүңөрдү чыгарсаңар болот, курс ачсаңар болот. Курс ачам дегендер дал ушул курс сиздер үчүн. Жана сатуу менеджерлери менен кантип иштеш керек, канча процент берилет, дропко канча процент берилет, баардыгын үйрөтөм, айтам. Менен жума сайын зум болот. Сабактардын баардыгы сонун жаздырылган. Таблицалар, эмне кылыш керек, кандай жазаш керек, баардыгы бар. Жана андан сырткары бул жакта кантип иштеш керек тоже дагы берилет да. Курс жазам, же болбосо өзүмдү өзүм продюсерлейм дегендер дал ушул курс сиздер үчүн. Продюсер курсу 2 айлык, 2 ай бою сиздер менен командабыз менен болобуз. Жана албетте бизде дагы сонун мүмкүнчүлүктөр. Так, онлайн разбор хочу по дате рождения дейт. Онлайн разбор от меня в подарок болуп атат, электронный. Бирок мен менен ушундай электронный разбор ала аласыздар, караңыздар. Толук төлөм кылгандар менеджерлериңерге жазып койгула, туулган күнүңөрдү толук, андан сырткары бул жакта туулган күнүңүздөрдү, андан сырткары дагы аты жөнүңөрдү жазып койсоңуздар, ушундай электронный разбор сиздерге
как оно есть жөнөтө берейин, потому что чындыкты угуп өзүңөр жөнүндө билген сиздерге жакшы пайда болот. Это за полную оплату 15-не чейин толук төлөм кылгандар ушундай электронный китеп же разборду сиздер белекке ала аласыздар. Белекке ала аласыздар, И албетте менин ушундай бренд аттуу китебим бриллиант тарифине катталгандын баардыгына белекке жөнөтүлөт, 15-мартта баштап 15-апрель 15-майга чейин мен менен болот экенсиздер, биз ушундай Турсунайдай болгон наставниктер менен менин насаатчылыгымды күчтүү кыздар окушкан. Өтө күчтүү кыздар окушат менден. Мыкты онлайнда эң мыкты көп чыган кыздарды дагы окуттук, Кудайга шүгүр. Насаатчылыкта 17 поток чыгарды. Насаатчылыкта 650дөн ашуун наставник кыздарды, продюсерлерди чыгардык. Мунун дагы албетте миң мертебе шүгүр Аллахыма. Күчтүү кыздарды канчалык шакиртиң канчалык биз мыкты окуучуларды чыгарган сайын ошончолук устат күчтүү, наставник күчтүү. Мен да мисалы үчүн Кундуз Таштановадан окуган кыздар күчтүү деген атка кондургум келет. Ошол жактан окугандар күчтүү деген бул менин жеке брендиме дагы өтө мага дагы маанилүү бул нерсе. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр. Алло. Нан сүт. Менин жолдошум канча сесабас жазсаң дагы баары бир магазинге барып эмне алыш керек деп сурайт. Силердин да жолдошуңар ушундайбы? Же меники эле ушундайбы? Список кылсаң дагы болбой эле барып магазинден эмне алыш керек деп сурайт. Мен мындай да, негизи канча киреше таппайын, баары бир продукты, үйдөгү квитанция жана башка нерселер баардыгы жолдошумдун мойнунда. Себеби дегенде эркек деген мырза, эркек кичине мындай эмеде үй бүлөсүн багышым керек, нан алып деп эшикте реализация болот. Мужчина комфортко көндүрбөң жана аял акчасын өзүнө жумшай алат. Хорошо? Аял киши өзүнө жана балдарына жумшаганга жумшайт. Но эркекти көндүрүп жанагындай нерсени кылбаш керек да. Мисалы үчүн мен кандай запуск кылбайын, көбүнчө ошол даже продукт алсам дагы муну дүкөнгө барып жаздырган учурлар көп болот. Канчалык жоопкерчиликти эркекке, мырзага беришибиз керек көбүнчө. Хорошо? Продюсер курсунда бизде рассрочка бар. Орозонун урматына 5% рассрочка, проценти жок рассрочканы мен силерге тартуулайм. Жана алтын тарифи бизде 25 000 сом турат. 6 айга бөлүп төлөө каралган. 6 айга бул 4 ай сайын 4167 сомдон айланат экен. М плюс болсо 25 000 3 айга алсаңыз 8333 сом. Зато сиз 2 ай бою окуйсуз. Кааласаңыз биздин волна менен курс жазып чыгыңыз. Эгерде ар кандай, мисалы үчүн кээ бир айтып атат, именно курс бул боюнча курс ачуу, кээ бири кол өнөрчүлүк боюнча, тигүү боюнча деп атат. Пожалуйста, окуп, курс ачып алып чыксаңыз болот. 50 000 тарифте СММ менен сатууну подарок жана мен менен Бишкекте жандуу лекция жолугушуу. Андан сырткары дагы бриллиант тарифинде биз дагы ошол эксперттердин менен дагы поддержка беребиз. Негизи эле база клиентов берилет. 25 000 тарифте эле база клиентов берилет. Анан көбүнчө мен өзүңөргө дагы фокус коем, өзүңөрдү алып чыккыла деп, И ушул жакта дагы силерге сонун мүмкүнчүлүк болот. Бөлүп төлөө 6 айга, 3 айга каралган. 1 сом бронь кылбай 3 айга, 6 айга бөлүп төлөө менен катталсаңыздар болот. Толук төлөмгө туулган күнүңөрдү, фиоңорду жөнөткүлө менеджерге. Ошол боюнча мен өзүм санап, цифровой психология боюнча разбор даярдап, силерге электронный гайд жөнөтөм. Макулбу? Сонун мүмкүнчүлүк бул 3 айга, 3 айга бөлүп төлөө, 3 айга бөлүп төлөө, 6 айга бөлүп төлөө каралган. Андан кийинкиси эле бизде өтө көп спикерлер дагы бар. Бирок жаңы кесип алып, жаңы билимдерди алып дароо иштегенге дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болот. И бизде караңыздар,
негизи эле эксперттерди издеп, мына Турсун айтып атпайбы, именно продюсерлик кесип мени такшалдырды депчи. Ооба, мени дагы продюсерлик кесип аябай такшалдырды. Көңүлүм чөгүп, ыйлап бардыгын таштап салган күндөр да болот. Баарын таштап коюп тынч жашаган күндөр дагы болот. Ошондой каалоо болгон да күндөр болот. Ыраазычылык угуп, окуучулардын результаттарын көрүп, ушунча сонун результат сабактарын алып атканын көрүп сүйүнгөн учурларым болот. Сүйүнүчтөн ыйлаган учурлар болот. Анан балдарың ооруп, жолдошуң менен, кайын журт менен кандай мамиле болуп атат, ал дагы жумушуңа түзмө түз дагы таасир берет. Ошон үчүн мен психологияга да жөн келген жокмун. Азыр дагы менен бул 700 000 акча коротуп же башка дагы да 6 000 долларга мына сабак сатып алып аткандарымды мен бул өзүмдүн жашоомо болгон, өзүм менен иштеп аткан дегенди билдирет да. Анан 1 жылдын ичинде мен терапиядамын. Азыр психолог болсом дагы психолог менен иштешип келе жатам. Себеби дегенде өзүңүздөр билгендей эле былтыр дал ушул февраль тарабында менде выкидыш болгон. И ошол 1 жылдын тарабында дагы психолог менен иштешем. Өзүм психолог болсом дагы 1 эмес 2-3 психолог менен иштешем. И өзүм дагы ошондой трансформационный окууларды окуп турам. Себеби дегенде бизде кризис именно өсүүгө алып келет экен. И бул жашоодо болуп аткан кризис дагы бизди өсүүгө, өзүбүз менен иштөөгө, өзүң менен иштөөгө көбүнчө алып келет экен. Жөн эле ал нерселер дагы болбойт экен. И негизги эле бул нерсе бул эксперт табуу, эксперт менен иштешүү боюнча өзүнүн да регламент, правилалары бар да. Сиз самоучка болгондо баары бир билим жок, ишеним жок, эч нерсе. Элементарно колуңузда договор жок. Эксперт менен договор түзөм. Муну ким төлөйт, муну эмне кылам, мен эмне кылам деп суроо бересиз да. Ошол үчүн дал ушул уверенность, билим сизге ушул курстан берилет. Мисалы үчүн сатуу менеджер болуп иштеп билбесе, кантип иштейм деп суроо болот да, туурабы? Ошондой эле, мисалы үчүн бизде сатуу менеджерлерди иштеп окуп аткан айымдар кандай, мисалы үчүн результаттары кандай болуп атат. Анан бизде Get курста мына бүт модульдар, сабактар баардыгы жаздырылган. Я люблю все четко, ясно, когда баардыгы уже даярдалып жаздырылган. И онлайнда 5 жылдык опыту менен айым катары дагы айта алам. Оңой кесип жок, бирок чынында эле продюсерлик кесип, эгерде сиз мобилограф болсоңуз, башка кесиптин дагы ээси болсоңуз, как раз таки ушул билимдер сиздер үчүн. Скриншот кылсаңыздар болот. Негизи эле запуск этаптардан турат да. Любой запуск бул курс сатаардын астында анализден, стратегиядан башталат да. Конкуренттерде кандай болуп атат, коллегалар. Мен конкурент деп айткым келбейт, конкурент деп да кабыл албайм. Коллегалар. Мен дайыма айтып келем, психолог катары дагы ар бир адам бренд, ар бир адамдын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ар бир адамдын өзүнүн аудиториясы бар, ар бир адамдын өзүнүн адамдары бар да. Ошон үчүн мен үчүн конкурент жок, баардыгы мен үчүн коллега. Мен дайыма ачыкмын, коллаборация кылганга даярмын да, и так далее. Поэтому я только за коллегалардын проекттерин карайсыздар, эмне болуп атат, рынокто эмне болуп атат. Көбүнчө российский рынокты дагы, казахский рынокты да карап, рыночный баалар эмне болуп атат, цена кандай болуп атат, сайт барбы, социалдык сеттер кандай болуп атат, анализ болунат, андан кийин продукт, инфопродукт, курс жазганда консультация сатса болот, разбор сатса болот, интенсив кылса болот, вебинар сатса болот, курс сатса болот, марафон кылса болот, клуб сатса болот, наставничество, китеп менде болуп, китептерди чыгарса болот. Дал продукт деген инфопродукт, курстун түрлөрү болот. Курста насаатчылык кылышат кээ бирөө 3 адамга 50 000ден, 100 000ден сатканды жакшы көрөт. Кээ бирөө 5 000 сомдон 10 адамга, 20 адамга саткысы келет. Кээ бирөө 1000 сомдон 100 адамга, 300 адамга саткысы келет. Дал ошол нерсени продукттун түрлөрү, курстун түрлөрү болот. Ошон үчүн курстун кандай түрлөрү, сизге кайсыл подходит, методология кандай жакшы, инстаграмыңыз барбы, жокпу, стористин просмотру канча, ошого ылайыктап инфопродукт эгерде создавать этсеңиз, анда сиз бирөөнү продюсировать этпей эле өзүңүз курс жазып, өзүңүз алып чыксаңыз дагы болот да. Мен менен иштешүү
мен менен иштешүү, менин командам, то есть менин полем менен таанышып иштешүү, менин полемде болуу бул именно менин курсума келсеңиздер, дал ушул жактан биз таанышабыз, көрүшөбүз, өзүңүздү заявлять этсеңиз болот, тааныштырсаңыз болот и так далее. Кайсыл схема сизге подходит? Бул жактан көрсөк болот. Мисалы үчүн, кээ бирөө TikTok'ту колдонот, TikTok менен Instagram блогун, Instagram плюс TikTok'ту кошом. Таргетке акчам жок десе, анда TikTok'ту кошуп дароо алып кеткенге, бесплатный мастер-класс кылат, кээ бирөө вебинар кылат, кээ бирөө новичковый Tripwire курстарды чыгарат и так далее, да. Схема запуска кандай болот? Кээ бирөө WhatsApp'та, кээ бирөө WhatsApp аркылуу запуск кылат, кээ бирөө Telegram аркылуу, кээ бирөө Instagram аркылуу, кээ бирөө вебинар, Бизон кылат. Биздин Кыргызстан рыногунда Бизон көп жакшы иштебейт, себеби дегенде биз Россия эмеспиз, Казакстан эмеспиз. Даже чөйрөңөрдү карагылачы, силердин мамаңар Телеграмда отурабы? Жок, WhatsApp'та отурушат, WhatsApp'та жашайбыз, мындайча айтканда. Ошон үчүн Кыргызстан рыногунда эмне иштейт? Мен орустардан, казактардан барып далай окусам дагы баары бир Кыргызстан рыногу башкача иштейт да, биздин менталитет башка. Канча орустар келип, баары биздин менталитетти жакшы өздөштүрө албай, кайра кетишет. Алар түбөлүк Кыргызстанда эч качан жашабайт орустар. Временно келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыздарды колдоп, бири-бирибизди колдошубуз керек. Өзгөчө кыргызымдын аялдары, айымдары бири-бирин колдош керек. Биз бири-бирибизди колдобой, көрө албастык кылып, бири-бирибизди баскан сайын ошончолук чөгөбүз. Ошон үчүн биз наоборот бири-бирибизди колдошубуз керек. И ушул учурда бир историяны айтып бергим келип атат. Мен Италияда 4 жыл жашагам, временный гражданство алгам. Вид на жительство бар болчу Италияда. Мен ал жакта мигрант болуп дагы, няня болуп, домработница болуп болгон учурларым болгон. И ошол маалда эле билесиңерби, кыргыздар Африкада деле кыргыздар экен да, Италияда эле кыргыздар, ошол жака барганда деле оштуктардын квартирасы, нарындыктардыкы, көлдүктөрдүкү, таластыктардыкы, ошол жерде деле ошол кыргыздар бөлүнүп жүргөн да. Көбүнчө бөлүнгөнүбүз үчүн дагы ошол нерселер көп болот экен да. Анан бөлүнбөй ырыс кылуу. Анан ошол жакта кыргыз дүкөн ачса, аныкы кымбат экен. Ой, бас бияктан Пакистандардан алалы деп, Пакистандан, Кытайлардан барып алышчы, магазиндерденчи. Ошол бир мындай дүкөн ачкан кыргызды колдоп кетерин ордуна наоборот ушундай айтышчы да. Пакистандар дүкөн ачса, IP телефония ачса, Пакистандар только ошондон барып, ошондон эле продукт алышчы да. Ошону колдоп, ошол чыгып кетсин дечи. Эми элестеткиле, ошол жакта кыргыздар мына бирөө магазин ачып иштейин десе, аны газ этишчи наоборотчу. Аныкы кымбат экен, аныкы просроченный экен, ой, аныкы мындай экен. Бизде көрө албастык чынында эле бар. Бизде бири-бирибизди ушундай наоборот өзгөчө кыргыздар кыргыз тилинде окутуп, тилибиздин, рухубуздун, духубуздун, ата тектин энергиябызды көтөрүп, бири-бирибизди колдошубуз керек. Сиз өзүңүз тараптан против болуп чыгыңыз. Эгерде сиз, мисалы үчүн, недвижимость, риэлтор боюнча кыйын болсоңуз, ошол жактан кыйынчылыгыңызды көрсөтүңүз. Эгерде кол өнөрчүлүктөн кыйын болсоңуз, ошону алып чыгып, үчөөнү алып 30 000, 50 000ден окутуңуз. Үчөөнө жакшы билим берип, практика жүзүндө окутуңуз. Эгерде сиз, билбейм, сумка тиккен боюнча или билбейм эмне да торт жасоо боюнча, тамак жасоо боюнча кыйын болсоңуз, ошол айымдарды алып окутуңуз колуңуздан келсе да. 5 адамдын жашоосун өзгөртүү деле оңой эмес. Ошон үчүн биз билим алып, өзүбүз ошол өнөрлөрдү топтосок, биз дагы жакшы результаттарды жасай алабыз. Анан албетте реклама. Бизде реклама болот да. Реклама жок, маркетинг, реклама да. Биз азыр түшүнүп калдык бардыгыбыз. 100 000 табыш үчүн 10 000 вложение кылган даяр болушубуз керек минимум. Ошон үчүн бир нерсе вложение кылганда анан бир нерсе келет бизгечи. Андан кийинкиси бул контент, прогрев. Прогревтерди жазганды үйрөтөм. Прогрев сториске кандай жазылат, рилстерге прогрев кандай жазылат, прогревтин түрлөрү болот, рилстин түрлөрү болот, хук, влог, ведение влога, хук. Мисалы үчүн хук деген рилс бул биринчи доля секундадан зацепка кетет бизде, зацепка кетет. Зацепка кылып досмотрим, да? Бизде рилстерге басым көбүрөөк жасашыбыз керек. Азыр стористер иштебей калды деп атышат. Стористер иштеп эле атат. Кудайыма шүгүр. 4-5 жылдан бери эле мен сторис аркылуу эле сатып келе жатам. Сонун эле иштеп атат. Мына жалкоолор айтып атат, сторис иштебей калды. Ой, ура деп өмүр чыкпайт, еще и прям шылтоо табылды да. Иштеп атат, сонун. Сторис аркылуу адам сиздерге адам катары сиз ачыласыз. Адам сизди сторис аркылуу өзүңүздү тааный алат. Анан биякта сторис иштебей калды деген иштейт, баары эле сонун иштеп атат.
рилстер иштеп атат. Рилстерге басым жасаш керек көбүрөөкчү. Анан продюсер болсоңуз болсо биз кандай фишкаларды колдонуп атабыз, эмне иштеп атат, ошону менен албетте мен дагы бөлүшөмүн. Мен менен ушундай жандуу зумдар дагы болот. Эфир эмес, зум. Ал жакта мага суроо жооп болот мен менен. Суроолорду дароо бере аласыздар. Реклама. Контент прогрев, продажи и дожим. До продажи. Хорошо. Да, сейчас бүттүм. До продажи, дажым, до продажи. Продажадан кийин дажым. Жөн эле сатуу бул дагы өтө чоң техника, да. Сатуу эч качан өлбөйт. Сатуу эч качан мындай модадан чыкпайт. Ошон үчүн негизи эле бриллиант тарифинде мен сатууну да коштум. Сатуу курс сиздерге керек. Ичине дагы именно роптун да жумуштарын кошом. Себеби дегенде продюсер жана эксперт көбүнчө роп менен көбүрөөк иштешет, роптон дагы көп нерсе зависит этет. Андан кийинкиси бул контент прогрев, продажа, дажымдар. Андан кийин адамдарга эмне обещать эттик, ошол нерсени баардыгын полноценно обучение окутуш керек. Адам ыраазы болуп кеткен сайын, бата алган сайын ошончолук өсөсүз. Өсөсүздөр. Ошончолук өсөсүздөр. Папи скажи, ошончолук өсөсүздөр. Обученияны, билимди бул жакта Турсун айтып атпайбы, окуучуларым айтып атышат го, Кундуз не жадная на знание деп. Я не жадная на знание, мен бүт берем. Эң негизгиси ошону аткаруу. Жазуу керек. Все нужно делать. Итоги и анализ. Любой запусктан кийин итоги, анализ жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Анализ жок, биз өспөйбүз. Без этого вообще никак. Без этого никак. Түшүндүк, анализ кылабыз, өзүбүздү өстүрөбүз. Себеби дегенде эмне ката кетирдим, эмне жакты, эмне силерге жаккан жок, ошол нерселерди дагы сурап, окуучулар менен анкетирование жасап, ошол нерселерди дагы алып өзүңөр менен иштесеңиздер болот. Себеби дегенде бул дагы өтө маанилүү. И анализ да эң негизги нерсе bizde вот ошол анализ болуп атат. Бизде мына алтын, бриллиант и наставничество бар. Насаачылык менде 2 ай 200 миң турат. Бриллиант тарифи 50 миң турат. Мунун баардыгы арзандатуу менен, ооба. Да, папа знает. Нурсултан, намажь, пожалуйста. Да, пойдет кетанал. Мен балдарым үй билем уже мага. Уже 4-5 күн биздин акысыз сабактын үй бүлөм дагы биргеликте уже түз эфирлерге киришип башташты. Ар кандай каршылыктар болот биздин жашоодо, бирок ошол каршылыктарды жеңе алган айымдар гана ийгиликке жете алат. Менде запуск, курс жазып аткан маалда балдарым жөтөлүп ооруган учурлар болгон. Эртең тренинг дегенде балдарым без конца тынбай жөтөлүп температура болгон учурлар болгон. И ошондо дагы мен эч качан балам же бир мындай кайненем келип калды, анан мынтип калды деген учур болбоптур да. Жоопкерчилик деген болуп атпайбы? Канча жоопкерчилик ала алсаң, ошончолук акча таба аласың да. Кээ бир адам даже 3 адамды окуттун, бир экспертти алып аны продюсировать эткенден жоопкерчиликтен качышы мүмкүн да. Ошон үчүн чоң акча кирешени чыккыңыз келсе, жоопкерчиликтен коркпоңуздар. Продюсерлик курста бизде 3 тариф бар. Мына насаачылык, алтын жана бриллиант тариф. Эң основной тариф бул бриллиант тариф. Бүгүн мага 1 айым телефон чалды. Мен мурун мындан окудум элем, 1-2 эксперт менен иштедим элем, бирөө мен ушунчалык көңүлүмдү алып койду, бирок кайра эле ушул кесип менен иштегим келип атат деди. Анан чындап карасам эле уже такшалган айым экен. Анан дароо төлөм эртең аткарам деди. Анан дароо эле эксперт бар болсо ала берсем болобу 15-не чейин дейт. Да, пожалуйста, ала бер дедим да. Менде азыр сурагандар деле бар. Мен 15-ин күтүп отурам да. Анан, пожалуйста, бирөөнү алып иштей бер сразу эле да. Тем более, что анда опыт бар экен, иштеп көрүптүр да. Анан дирекке мага суроо берди, чындап директи мен өзүм кыргызча этип карайм. Кээ бирде дирекке жооп берип атып эле күнүм өтүп кетет, сторис жасаганга убакыт болбойт. Анан директе өзүм отурам. Анан караңыздар, биякта бриллиант тарифинде баардыгы бар. 2 ай окуйсуздар, материалдар курстан кийин 9 ай сакталат. 2 ай окугандан кийин дагы 9 ай сакталат. Сертификат аласыздар менден расмий түрдө. Выпускной болот бизде, сонун выпускной болот жандуу Бишкекте. Праздник, прям классный выпускной болот. Я люблю выпускной. Мен менен жандуу 5-6 саат лекция болот Бишкекте. Именно бриллиант тарифтер үчүн. Эртеси дароо арома бал менен трансформационный оюн болот жандуу. Эгерде региондон башка жактан болсоңор дароо 2 күн подряд Бишкекке келсеңер болот, мастер-майндка. Бир күнү фотосессия
фотосессия кылабыз, общий менден подарок болот, общий фотосессия, арома бал, дароо трансформационный оюн болот. Анан эртеси мен менен жандуу 5-6 саат силер менен полный раскачка кылам. Только ушул бриллиант тарифиндегилер. 5 оңорсуңар, 10 оңорсуңар, только силер менен иштешебиз ушул жактан. Дальше бул жакта жума сайын мен менен суроо жооп, сабактар баардыгы Get курста жаздырылган. Андан сырткары мына Турсун Айдай болгон өлө күчтүү ушундай даң менин наставничествомду бүткөн кыздар силерден наставник болот. Жума сайын силер менен дагы зумдар, 2 жолу зумдарды өтүшөт. Прям ушундай мен эмне билим берсем ушуларды беришет, көрдүңөрбү? И плюс Get курстан менин өзүмдүн сонун жаздырган кандай мен продюсерлейм, ушул курсума полный упаковка кылып койдум. Трансформационный оюн арома бал болот. Толук төлөмгө дароо сатуу менен SMM курсум. SMM'нин ичинде эле рилстер дагы бар, мобилография бар, таргет бар. Таргет боюнча толтура сабактар бар. Продюсер өзү таргет кетирсе, көп акча уже үнөмдөй алат да. Ар бир таргетке 3000ден 5000ден бербей, өзү таргет үйрөнүп алса, өзүнө жакшы. Андан кийинкиси таргетти өзүңөр, таргетолог, мобилограф, психолог, оратор, ошол спикер толтура бізде. Ошолор жума сайын спикер келет го дейм. Ушунча көп спикер бізде, жума сайын спикерлер келет. Чынында мощный да, мощный, аябай прям сонун даярдадым. Эң негизгиси каалоо жана окуу сиздерден, өзүңөрдөн да. Сатуу менеджер менен погружение в SMM курсу, бул бонус тариф, бриллиант тарифинде сиздерге белек. Биякта 3 жол бар. Келип курс ачып өзүңөрдү алып чыксаңар болот, эч кимди продюсерлебей. Же болбосо курс ачып бирөөнү продюсерлесеңер болот, же болбосо курс эч нерсе ачпай эле башка адамды продюсерлесеңиз болот. Бирөөнү, экөөнү продюсерлеп, ошентип продюсерлеп аткан күндө дагы инстаграмыңызды дагы жазаңыз, өзүңүздү да чыгарыңыз деп турам. Себеби дегенде мен ар бир кыздын жылдыз болушун каалайм. Мага окуучу болуп келгендер продюсерликке, насаатчылыкка инстаграмды кошо требовать этем. Продюсер болом, плюс курс ачам, же болбосо ушинтем десеңер, мына продюсер курсуна, анан продюсер курсу менен насаатчылыкта мен инстаграмды текшерип требовать этем. Эгерде жок иштебейм десеңер, эгерде жок инстаграм блог алып барбайм десеңер, анда конечно тийбейт. Сатуу менеджерликте наоборот да, инстаграм алып барбайсың, эч нерсе кылбайсың там, или там блог, именно роптор мисалы үчүн, блог алып барышпайт, требование, еще что-то да. Именно продюсерлик курста же болбосо насаатчылыкта блог алып баруу абзел да. Бирок блог алып барбайм десе, аны мажбурлабайбыз. Кээ бирөө жүзүн көрсөтпөй эле инстаграмы жок иштегиси келет продюсер катары. Ошондо дагы мен курста иштешем, чтобы өзүн унутуп калбоо үчүн да. Ошол жакта дагы бүт айтылат. Анан 25 000 сомдук тариф, алтын тарифи деле экөө деле окшош болгону, бриллиант тарифинде 2 курс, SMM сатуу белекке, менден цифровой психология боюнча 15-не чейин толук төлөм аткаргандар, дал 15-inde мен менен зум болот, ошол жакта уже дароо суроо жоопко катышасыздар. И ага чейин толук төлөм аткаргандардын бардыгына цифровой психология боюнча электрондук гайд, силер жөнүндө маалыматтар берилет силерге. Мен комментарийлердин баарын өчүрүп коюп, өзүм эле сүйлөй бериптирмин. Азыр мага суроолорду берсеңиздер болот. Эртең бизде 5-күн акыркы эфир болот экен. Эртең мен цифровой психология боюнча баарыңарга разбор жазам. Макулбу? Эртең силер мына тынбай туулган күндөрүңөрдү мага дирекке жөнөтүп атасыңар. Күйөөм менен подхожу, не подхожу, мен кесибим эмне, мен боло аламбы, мен продюсер боло аламбы деген сыяктуу сөздөр көп келип атат. Силер ошо именно менден цифровой психологияны да көп каалайсыздар. Мен ошол нерсени негизи эле продюсер курста мен менен зум болгондо берем. Бирок ага чейин мен силерге блог деген эмне эле дейт. Инстаграмды блог дейт, блог. Блок деген мен блок заблокированный, заблокировать дегенди билдирет. Түшүндүк, Зина эже, келиңиз эфирге, сизди эфирге чакырам. Зинагүл Нуралиева менин да насаатчылыгымды бүткөн. Зинагүл эже Ошмуда мугалим болуп иштейт. Азыркы учурда бизде командада дагы насаатчылыгыма келип окуп калып, андан кийин командага кошулуп калды. Командага кошулуп, биз менен сонун результаттарды жасап, азыр биз менен биргеликте. Мага китеп бериңизчи дейт. Азыр 1 айымга китеп белек берем. 1 айымга мен китеп берем. Зум кайсыл маалда болот дейт. Зум меники көбүнчө кечки, мен менен зумдар кечки маалда болот.
кечки малда же күндүзгү 12-де болот. Расписание берилет. Кыздар менен дагы күндүзгү мал саат 12-ден 2-ге чейин Zoom'да болот. Zoom сакталат. Бизде сакталат. Zoom'дар бизде сакталат жана суроо жооптор дагы полностью сакталат. Бирок сабактар жаздырылган бизде. Сабактар жаздырылган GetCourse платформасында бардыгы. Сонун мүмкүнчүлүк. Кандайсыз Зинагүл эже? Жакшы, өзүң кандайсың, жакшысыңбы? Ошко салам. Зинагүл эже, Зинагүл эже 4 жыл мурун мына мен 0дон баштаганымды өзү көз алдым көрдү окшойт Мен 0дон кантип баштаганымды, аракеттеримди, башында менден ошондой СММ курсту биринчи өзү сатып алып окуган. Андан кийин насаатчылыкка келип сатып алып окуп, азыр мына 3 жылдан бери биздин командада Заткан Жусупованын командасында, пробизнес командада проектте куратор дагы, сатуу менеджер дагы, Заткан эже экөөбүздүн проекттерибизде сатуу менеджер плюс еще куратор да болуп, өзү мугалим болуп дагы иштесе дагы, андан сырткары дагы ай сайын Зинагүл эже 100-150 миңдин тегерегинде кирешеге сатуу менеджер катары дагы азыр именно чыгат. Плюс еще копирайтер, плюс өзү дагы ошо Oriflame'де иштейт. Зинагүл эже вообще молодец. Зинагүл эже айта кетиңизчи, эмне болуп именно мени тандадыңыз эле? Канча жыл мурун СММге келдиңиз? СММде окутканда кандай элем? Андан кийин ушул насаатчылыкта окууда кандай болду? Кандай именно эмне үчүн мени тандап келдиңиз эле? Жана өзгөчө эң мындай мен өзгөчөлөнүп турган, анан продюсерликти сиз билесиз. Бизде продюсерлик жумуш кандай өтөт? Бизде ошол өзгөчөлүктөр жөнүндө айта кетиңизчи. Ооба, кичине катуу атат окшойт азыр мен сүйлөй беремчи. Мен ошол биринчи жолу ошо СММде окуганда, ооба, биринчи сенден баштап окугам. Ошол мезгилде карантин болчу, карантин болуп, баягы элдин баары үйдө отуруп калган мезгилде анан башка убакта жумуш үй болуп эле ашыкча нерселерге деле убакыт бөлбөчү экем. Анан ошо карантинде үйдө отуруп мындан 3 жыл, почти 4 жыл болуп кетип атат. Мурун үйдө отуруп калганда анан ашыкча мындай убактылар билинип баштады да. Анан дагы эмне кылсам болот? Бир эле баягы үйдө эле иш жасадык да университеттеги иштердичи. Анан кошумча эмне кылсам болот экен, эмнени тиге койсом, эмне бышырсам деп өзүмчө ар нерсени ойлогом. Азыр бардык эле айымдарда болсо керек ошондой. Өзүм издегенде өзүң кылып көрөт го мындай. Издеп жүрө берет да. Менде дагы ошондой тигип көрсөмбү, сумка тиксемби, же мындай шириндикти деп өзүмдө ошондой ар нерсе ойлор келген. И ошол мезгилде анан бир постоянно эле стористерин көрүп эме кылып аттым. Ошол мезгилде эле аябай активдүү болуп, күндө чыгып, күндө баягы прогресс кылып. Анан мен ошол мезгилде өзүм 1000 сомдук курстарда мага 1000 сомдук курстарда аябай кымбат көрүнүп, төлөмгө келгенде аркага сүрүп эле жүрө берчү элем да. Анан бирок сенин курсуң ошондо сатып алгам. 3,5 миңби, 3 миң ушундай болчу. Биринчи окуп атып эле ошол даже ошо кичинекей акчаны төлөп алып дагы эми ушул акчаны кантип чыгарсам болот экен деп эме кылгамын да. Ушунчалык баягы билимге ал убакта эме бербечү экен. Мындай акча төлөш мага адам чоң нерсени уже көп билим алып коркпой төлөп баштайт го, мындай билимди чыдап алып баштайт го. Менде ошол мезгилде эме болгондо кичинекей акча төлөп алып дагы ошол нерсеге өзүмө андай эмнеге сатып алдым, эми ушул нерсени чыгара аламбы деген ойлор болгондо окуп атып эле өзүң баягы тапшырмаларды берип, сразу ошол мезгилде эме болчусуң. Сразу ошондо жаныбыздагы эле кафелерге барып, ошолордун бар акчасын алып барып, бир жумада эле чыгарып алгам да. Анан ошо СММде окудум. Андан кийин сен эме кыласың го, келген адамдардын баардыгын бир саат эме кылып, мындай караштырып, группада активдүүлөрдү карап, кандай талантыңар бар, эмне өзгөчөлүгүңөр бар башкалардан деп дайыма азыр деле ошентесиң, байкап жүрөм. Анан ошондон баштап мен копирайтер болуп өзүмдү сынап баштагам. Биринчи ошо. Андан кийин насаатчылыкка келип окудум. Насаатчылыкта мен ошо
45-50 миң болуш керек эле. Ошондой мезгилде окугам. Анан аябай көп сабактарың андан да күчтөнүп барган сайын, билим алган сайын сен жаңы билимдерди кошуп келип атасың го токтобой. Ошол адам билим алган сайын токтоп калбастан дагы жаңы билимдерди ала бериш керек экен. Ошондо анан өсүү болот экен да. Сендин жакшы башка айырмачылыгың өзүңдө окуп, өзүңдөн билим алган айымдарды дайыма колдойсуң, поддержка кылып, өзү аракет кылган, өзүң көрсөткөн, өзүң айтмакчы баягы чынчыл болуп, ушундай иштеген айымдарды дайыма колдойм деп айтасың. Мен да ошол погружение СММди окугандан баштап дайыма колдоп келип атасың, ыраазымын. Азыркы учурда ошол 3 жылдан бери Кундуз сени Заткан эженин курстарында окудум толук. ооба. Куратор, менеджер болуп атам. Университетте деле иштеп, мамлекет жумушта деле иштеп, бул жакта деле онлайн өзү чечим чыгарганда ошо мүмкүнчүлүктөр табылат экен да. Ооба. Зина эже, элестетиңиз, ошондо 3 миңге, 3,5 миңге СММге келбесеңиз 4 жыл мурун. Анда азыр ушундай сонун мүмкүнчүлүктөн калмак экенсиз. Ошондо курска келип таанышпасаңыз мен менен, анда дагы мен уже сизди все ана копирайтер деп эле Заткан эжени тааныштырып эле, голосовойлорду жөнөтүп эле, все, короче, сиз жазасыз эле, сизди командага кошуп алып эле, анан азыр ушул мындай ошол таанышуу, ошол жолугушуу, ошол сиз эгерде ошондо 3,5 миң таппай, чыгарбай, окубай койсоңуз, анда экөөбүз тааныш болбой, сиз вообще азыр башкача балким жашоо жашамаксыз, университетке барып келип иштеп жүрө бермексиз. Бул дагы мүмкүнчүлүк экен да, мүмкүнчүлүк экен. Ошол бул Аллахымдын болгон, ооба, албетте мен себепчимин, бирок ошол чечимди чыгарып, сиз да келгениңиз үчүн дайыма ушундай сонун мамиледебиз. Мен сизди аябай жакшы көрөм. Эфирден пайдаланып сизге да ыраазычылык айтам. Менин көп постторумдун, тексттеримдин жазган айымы Зинагүл айым, копирайтер. Мен көбүнчө орус мектепти бүткөм. Мен орус мектепти бүткөм, кыргызча сүйлөй албайм жакшы десем, ой, укпуш сүйлөйсүң дешет элдер. Анан ошол менин оюмду иретке салып, нукура кыргыз тилине ар бир тамганы мончоктой тизип берген эжекем. Бул Зинагүл Нуралиева айым. Ушул китебимди дагы Ооба. Кичине катып атат. ооба. Жакында эле ошо мен иштеп тапкан акчама телефон сатып алдым. Бир жума болуп элек. Кече 8-н алдында. Ошо сен продюсерлик курста окугандан кийин iPhone 12 алган болчумун. Анан жакында кече 2-3 күн болду, iPhone 15 алдым. Рахмат ушундай сонун мүмкүнчүлүк. Поздравляем. Классно, Зинагүл эже. Ооба, Зинагүл эже насаачылыкка келгенде кичинекей iPhone 11 кичинекей iPhone'у бар болчу. Телефонун күчтөтүптүр. Демек, телефон күчтүү болсо, анда андан эмесе ушул күчтүү телефондон буюрса 3 эсе, 5 эсе кирешеси көбөйөт деген ойдомун. Зинагүл эже өз жумушун так аткарат. Ошон үчүн биздин дайыма командабызда эң мыкты сатуу менеджер, кураторлордун бири. Дал азыр карьерный лестница менен да өсүп, мыкты премиум класстагы биздин проекттерибизге да кошулуп отурат. Зинагүл эже дайыма сылык, сыпа, ушунчалык культурная, ушунчалык кандай десем, адамдар менен болгон мамилеси, сүйлөшүүсү өтө кыйын жана өтө энергичная. Мен Оштогу өкүлүм, Ошто менин өкүлүм, представителим. Ошто менден окуган кыздарга сертификаттарды берип, менин атыман ошол грамоталарды берген айым. Менен бар болуңуз, аман болуңуз, орозоңуз кабыл болсун, жолдошуңуз менен, кыздарыңыз менен дайыма бар болуңуз, дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн жумушуңузда. Көп жакшы кардарларды, лидтерди каалайм дебеймби? Мындан ары дагы өсүп өнүгө бериңиз. Буюрса Оштон дагы орозо бүткөндөн кийин, буюрса иншаллах көрүшөбүз. Ыраазычылык билдирем. Дайыма ошол мен Ошто колу бутумдагы болуп, представителим болуп, менин бир сөзүмдү дароо эле эки кылбай баарын аткарып, мени выручать этип жүргөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сизге албан ийгиликтерди каалайм, Зинагүл эже.
И Зинагүл эже айткан сөзгө кошулам. Себеби дегенде мен өзүмдүн адамдарымды колдойм, ооба мага келип өзүн көрсөтүп, аракетин көрсөткөн кыздарды унутпаймын да. И өзгөчө бул насаачылык, бул продюсер курсунда мен өзүм көбүрөөк болом. И биз тыгызыраак иштешебиз да, тыгызыраак иштешебиз. И мен өзүм окутам. Мен өзүм окутам. Ошон үчүн мен менен көбүрөөк байланыш көп болот. Себеби дегенде продюсерлерди өзүм таптайм да. Анан өзүмдүн билимдерим, мен менен зумдар, отчет кадимкидей запуск кандай болуп атат. Себеби дегенде бул жакта продюсерлерди даярдайбыз. Ошон үчүн Зинагүл эжедей болуп, убагында курска келип таанышып калып, өзүн көрсөтүп, проявляйтесь дегеним ошол да. Любой курста өзүңөрдү көрсөтүп, жакшы чөйрө таап, ошол таанышуу. Биз Кудайдан сураган нерседе силерге ошол адамдарды жөнөтөт Аллахым. Туура адамдарды жөнөтөт, ошол адам менен туура тил табышып, сүйлөшүп, таанышып, мүмкүнчүлүктөрдү алсаңыздар болот. Ар бир адам бизге мүмкүнчүлүк берет. Автобуста болосузбу, таксиде таанышып каласызбы, же инстаграмдан деле сүйлөшүп каласызбы, ар бир адам бизге мүмкүнчүлүк алып келет экен. Зинагүл эжеске ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Рахмат, азаматсыз, дароо. Келиңиз эжеке деп эфирге киргенин байкап калдым. Келиңиз эжеке эфирге десем, дароо менин сунушумду кабыл алып, кээ бирөө бар го 10 жолу ойлонуп, 3 күн ойлонуп, анализдеп, энергиясын баарын анализге кетирбей, дароо чечим чыгарып, дароо эле эфирге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Жана андан сырткары дагы сиздерди албетте мен продюсер курсов курсуман күтөм. Себеби дегенде бул жакта биз командабыз менен биргеликте сиздер менен болобуз. И сонун мүмкүнчүлүктөр дагы ушул жакта коштолгон. Бизде 2 тариф бар, эң основной тариф жана насаачылык. Дароо биздин менеджерлерге номериңиздерди калтырып, детский позиция боюнча жана бул сториске, прямой эфирге чыккан слайдтарым в идеальном виде керек болсо, тоже жазсаңыздар болот. Девочки вам отправят, подарят, бул запуск тууралуу, схема тууралуу жана башка ушул жөнүндө дагы маалыматтарды кыздар жөнөтүшөт. Сонун мүмкүнчүлүк сиздерге. Жана албетте бизде тарифтер боюнча, айырмачылык боюнча дагы кыздардан дагы толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Бөлүп төлөө каралган, ооба бөлүп төлөө бар бизде. 6 айга, 3 айга бөлүп төлөө каралган. Жана эгерде курс ачам десеңиз, дал ушул нерсе. Курс ачам дегендерге дагы дал ушул курс. Себеби дегенде курс ачууну дароо ушул жакта үйрөтөбүз. Хорошо? Эгерде сиздерге ушул нерселердин баардыгы кызык болсо, анда акысыз консультацияга келиңиздер. Именно жеке бренд боюнча сабакты алсаңыздар дагы болот. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жана эртең силер күткөн эфир болот. Эртең мен цифровой психология боюнча разборлорду жазайм. Дал ошол нерсеге мага прям инстаграмга приемго келем десеңиздер, дароо ошол жакта комментарийлер менен жана запрос таштап, дароо силерди ошол жакта разборлорду кылам. Азыр болсо мен китебимди 1 айымга белек бергим келип атат. 1 айымга китеп бергим келип атат. Зинагүл абдан сабырдуу, билимдүү экен дейт. Эльмира Шараповна, мен сизге китебимди белекке берем. Менин китебим сизге белекке. Скриншот кылып койдум, сизге ыраазычылык билдирем. Диреке мага жазыңыз аты жөнүңүздү. Баарыңыздарга рахмат. Баарыңыздарга спокойной ночи дейт. Сонун сабактар өткөрүлдү дейт. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Эртең психология тууралуу сүйлөшөбүз жана именно цифровой психологияда сиздин предназначениеңиз кайсыл тарапта, эртең баардыгын айтып берем. Эртең 5-күн, акыркы күн. Чамдаңыздар, барыңыздарды курстан күтөм. Курстан жолугушабыз. Общий фотосессия менден подарок. Кстати, бүгүн жаңы силерге белек общий фотосессия болот. Мен продюсер курсума келгендер Бишкектен общий фотосессияга чакырам. Неважно какой тариф, баарыңарды общий фотосессияга чакырам. Ошол жактан баарыбыз көрүшөбүз. Фотосессия подарок менден болот. Общий фотосессия 2 саат. Мобилограф, фотостудия менин атыман болот. Вот такая от меня щедрость и подарок. Поэтому всех девочек приглашаю обязательно. Сөзсүз түрдө барыңыздарга ыраазычылык. Кутман, бейпил түн. Бейпил түн барыңыздарга. Орозоңуздар кабыл болсун.